Яндекс Грузовой туғандар. Ассаламу алейкум. Асан каналының көрүүчүлөрү, катталуучулары, ассаламу алейкум. Так, Кудай буюрса бүгүн 14 февраль. Сүйүү майрамыңар менен. Сүйүү майрамда мен бүгүн Бишкектен Яндекс Грузовойго чыктым ушул студенттер менен. Кудай буюрса биринчи заказды алып келдим. Так, канча где-то 25 минут берди, мен ага жетпестен келдик. 804 рубльга. Завсетебиз. Бишкекте грузовой тариф кандай болуп экен, ошону тартып көрсөтөйүн деп атам туугандар. Андыктан видеону колдоп, лайктан басып, комменттерден жазып кола. Каттал элек болсоңуз катталып коңуз. Саат 10:58 мүнөт өттү. 14 февраль 2025 жыл туугандар. Ошол буюрса биринчи заказды алып келдик. Көрөлү, Яндекс Грузовойдо маленький кузов, анан средний кузовту ташыйбыз. Чимулар бусур. Рыт салыш керек эле. Экинчи заказды күтөсүңөр туугандар. Машина Mercedes-Benz Sprinter. Билесиңер, көрүп тургандай эле. Бишкектебиз. Азыр объездный Алматинкадан пригородныйга келдим. Пригородной Баня Бодрость. Ушул жака чейин 800 сом болду. Экинчи заказды күтүп отурум да. Приоритет 65. Брендинг машинага 30 берген. Сереброго 5, рейтинг 4.9, өйдөгө 15 и экспертке 15. Яндексте көптөн бери иштей берип эксперт болуп калганбыз. Так, ошондой эле азыркы заказдан бизге канча калды көрсөтүп коеюн. Намаякта 1 күн иштегенмин, 4 күн иштеген жокмун. Андан кийин кече күнү 3,5 миң иштедим туугандар. 3,5 миң канча заказ кылып турмун? 6 заказ кылган экенмин. Бүгүн 800 рубльдан бизге калганы 682 рубль калыптыр. Рубль деп ком, сом ай. Рубль деп берген калып турасың, окей. Азыркы объездный Алматинкадан пригородныйга келдим. Маевканын өйдө жагына. Экинчи заказ күтөсүң туугандар. Так, үйдөн мен машинаны жүргүзүп коюп, чай ичип отурган жерден эле күйгүзүп койдум да. Заказ түшүп калса болобу. Маленький кузов, S кузов, грузчик менен түштү. Бир мопед тап келишти, эки бала. Ушуларга көтөрүп жүктөшүп, кайра түшүрүп койдум. Мында шашканы коюп койгонбуз. Эсти что тосуп калабы деп. Анан чай ичип аткан жерден монтип галош менен келе бердим. Азыр ташна коюп, буткинде алмаштырып алалы. İşte bana tavsana tağınlar. Zakaz berse kıymıldayız. Так, iPhone менен иштеп атам. Мен iPhone деле күйгүзүп койдум да. Өчүргөн жокмун, ошол азыр видеону ритмге тартып атам. Качество кичине өлүп калышы мүмкүн. Жаман көрбөйсүңөр. Главное не качество, главное работа деп коем. Туугандар, видеонун качествосунда эмес, иштин жүрүшүндө. Биздин тарткан видеосунун мааниси. Могу заказ берет, 5 наливадан 13 күн турат экен. Нет интернета. Ош базар 5 наливадан. Маленький кузов, 0 грузчик дейт. Средний кузов болгондо барат болчумун да. Капа болбо карындаш. Так, канча мүнөт күтүп койдум? 11ден 17 мүнөт өттү. Эми бир заказ бердиле. Анда дагы маленький кузов. Отурам. Самолетту кайра кондурабыз. Доступ в интернет возобновлен. Көлмөнүн поворотунда. Же көлмөгө. Шайлып ушул жерде. Бишкекти да жакшы билбей калдым. Saat 11:56 өттү. Заказ жок туугандар. Газпромго келип, селерге койдум. Ош базар жака жакындап калдым, жылып отуруп. Жана заказды ала берсем болмок экен. Берип калар эми,
Молодая гвардия. Тибет жолунда отурам. Грузовой тарифке кайсы жактарда жакшы болот? Ошолорду билбейт экем да. Ошон үчүн көрүнгөн жакта эле отурам. Заказ берип калабы деп. Айыз базар жакта, Турайны Самал жакта Яндекске толтура экен машиналар. Ал жактан келе бердим анан. Маленький кузов берчү эле. Бербейт кон дагы. Saat 12:35 өттү туугандар. Заказ жок. Тадле молодая гвардия жек жолундамын. Кайдайын? Каякта айтасыңар? Ош базар жака кайдайын десем пробка. Каякта заказ болбойбу. Жек жол менен эле алам эзимди көздөй айдай берди койм. Түштү. Ошол пробка уже тачап кеттим. Кутайын десең спринтер неудобный. Сиденьясы жатпайт даже. Ортосунда сиденье жок. Ана жагында бир эле сиденьясы бар. Ошол отурабыз. Заказ күтүп. Сүйүнчү туугандар, экинчи заказды алдым. Бирок маленький кузов менен. Так, зарядым өчүп атат. Ташкентская улица дейт. И один грузчик менен дейт. Каралчы. Один грузчик менен не түштөйт экенбиз. Чебек жыл толық молдодан өткөнде заказ берди да. Жакшы эле ошол жерде турган ушул жактан берип калса деп. Берди, разворот алып азыр. Ортабыз. Экинчи жүктү алдык. 18 минутта барат экенбиз. Так, гүлдөр жүктөп беришти. Грузчик менен түшүргөнгө жардам бересиң дейт. Макул дедим. Бирок гүлдөрү кичине чоң коробкада, чоңураак экен. Ошого маленький кузов чакырышат. Үстүн коюп жүктөп батмак кичинекей кузовко дейт. Мейлендадын. Деттигенде Акылбаева 183 дейт. Акылбаева барат экенбиз. Азыркы заказ бир грузчиги менен 613 рубль болду эле, 650 рубль берди. Так, эки заказ менен 1252 рубль дейт. Так, мындан бонус кош берди. Так, 55 сом рубль деп айтып атышым, чөтө көрүнүп калыптырмын. Андан бизге 568 сом калыптыр. Мынакей мындай түп-түз эле алып койдук. Заказ күтөбүз. Мына берейин бат-баттан. Ушул жерде күтүп отуралычы. Машинаны туура токтотпойсуңбу мында? Саат 2:35 өттү. Мен Орто Сай жака келип калдым. Жукеева Бутовкина жакта турам. Заказ жок. Кече күн жакшы болду эле. Бат-баттан эле. Тындырбастан берип. Бүгүн жокко. Маленький кузов дал öğrensem алды жок. Так, маленький кузовка мондай. Маленький кузов любой заказга берет да. Бонусчу 650 рубль менен жаап берет, жетпесе дагычы. Ошого маленький кузовду алып атам. Анан суббота, воскресенье, среда, четверг бербейт экен бонус. Ошолор жаман, 370 сом, 380 сом болуп калса 600-650 болуп чаап берет аткан. Ошон үчүн маленький кузов алып аткан. Ушундай спринтермен маленький кузов ташкан выгодно дейсем же невыгодно дейсиңерби? Если мончу бонус менен 650 рубль жаап берип турса, нормально да. Болот экен ошондо, иштесе болот. А так без бонус кыйын болуп калат экен. Ошо отурабыз. Тапам, отурам өзүм эле. 2:36 мүнөт өттү. Заказ жок. Жылып ушул жака келип калдым. Үчүнчү заказ алып келдим онда. Средний кузов менен берди эле. Шаурмага заказ берип койсом, заказ түшүп калса болобу? Эмне кыларымды билбей, ат менен кылбай турса экен деп. Шаурманы таштап кете албайм, 220 сом төлөп койгомун. Анан опоздание, 15 мүнөт опоздание менен келсем,
күтүп турушту. Ошо мен кайра буларды канча бир 15 мүнөт алып келдим окшойт. Так, дальше улантабыз мына жумушту. Шаурманы жеп обед кылып алалы. Бишкекке келип шаурма жеп жыргап калдым, Москвада вообще жей албайт элек го. Так, 3 заказ менен канча иштедик? Обновление бул эле экен. 1822 рубль. 22 сом. Рубль деп аябай көрүнүп калыптырмын. Медирево жактамын. Заказ күтөлү, заодно обед кылып отуралы эми. Ушундай жерге келип калдык. Saat 4'ten 45 мүнөттө. Заказ жок дагы эле. Жана 3 заказ боюнча эле отурам. 1820 сом менен. Так. Мына милиция иштеп атат. Кыргыз милициясы. Пробканы алдын алуу максатында. Заказ жок. Так, айлай берейинчи деп баратам. Арадан канчалаган сааттар өтүп, мен Правда көчөсүнө келип калдым. Так, Чүй Правда. Бул жагынан Михайлов, Фрунзе, ошол көчөлөрдө турам. Саат 5-тен 13 мүнөт өттү, заказ жок. Отурам дагы эле. Эмне мындай бүгүн чөнтө да белгисиз болду. 3 заказ менен 1820 сом менен отурабыз. Заказ күтүп коюп. Saat 6'dan уже могу бонус бүтөт. 6'dan уже маленький кузов албай эле коюш керек. 17 менен саат 10'dan кечки 6'га чейин иштеп коюш керек экен да. Ошондо бонус менен туркам Бишкектин ичинде. Сине күтөлүбүз дагы 6'га чейин. Болбосо үйгө кетебиз. Средний кузов менен берип атат. 8 км 1 saat 20 мүнөт го. Поверните направо. Средний кузов и один грузчик дейт го. Бүгүн только грузчик менен жүрүп атат. Кайра тетип орто сайыз жакка чыгат экенбиз да. Сухой Батор ага. Так, макул, чыкса чыгабыз. Кеттик ана туугандар. Средний кузов менен экинчи заказыбыз бүгүнкү. 4-үнчү заказ жүктөдүм. 5 коробка, чоң коробка жүктөдүм. Карго экен да, бир жактан келиптир. Кеттик эми. Пробка менен 8 км 300 метрге 48 мүнөт дейт го. Кеттик. 48 мүнөт көрсөтөт. Коробкаларды алып келип бердим. Ташып кирип кетишти уже тияка. Тет жерге түшүрүп бердим. 929 сом болду. Так, дальше линия чыгып коелу. Заказ берип калса жакшы болот эле. Средний кузов менен берсе. Канчам иштедик? Обновление болду экен дагы эле. Saat 6:30 болуп калды. Кийинки заказды күтөбүз анда. 4 заказ менен 2608 сом алып иштеппиз. Ошол туугандар. Жумуш ушундай. Могу заказдар кол жакын жерге экен, Бул жерден алабыз могу жерге. Так, монтип адреси англисче чыкса, бул деген могу индиялыктар же пакистандыктар да мынакей. Жүктөрүн да коюп маленький кузовко. Лайыктуу. Ачып берейин эми. Заказды алып келдим. Жанагылар келгенден баштап 23 мүнөт убакыт кетти. Азыр 7'den 41 мүнөт калды. Камера слой болду. Так.
Заказ күтүлүү же кетирелүү. Saat 8 болуп калыптыр. Кеттик, а? Үйгө дамай койсом, койсом бербей керек по-любому. Бирок коюп кое берели, кынакей. Другой адрес болуп кетти. Текстине күтөйүнчү. Маленький кузов берсе албайбыз, средний кузов берсе алабыз. Туугандар, ошентип бүгүнкү жумуш бүттү. Жумуш кандай болду? Өзүңүздөр көрдүңүздөр, канча иштедим, азыр вообще айтайын. Так, ошондо бул жерде айта кетчү нерсе туугандар. Мен Россия жергесинде менин коллегаларым бар. Яндекс иштеген ошол коллегаларыма могу Формула таксопаркын сунуштап кетмекчимин туугандар. Формула таксопаркы парковый самозанятие болуп кошот. Парковый самозанятие только 1% туугандар. 1% бул өтө эле аз. Азыр эми бул Бишкекте азыр мен 2,5% менен иштеп атам. Кайсы парк экенин айтпай эле койгом. Буяктагы паркта ё-моё, аман эле болсун. Мындай парктан мындай поддержка жок экен. Москвада билесиңер. Москвада, Россиядачы парктан нормальный поддержка суроолор болсо кайрылсаңыздар нормальный түшүндүрүп айтып беришет да. Паркта иштегендерчи, парктын хозяиндери өздөрү, анан кийин жардам керек болсо аяшпайт буякта деген баягы күнү балансым жетпей калды да. Минуска кирип кетти, заказ бербей калды. Анан кийин мен магазинге баргыча эми жок болчу да менде. 3 сом салып тургулачы. Азыр магазинге барып эле салам десем, салбайт эй. Болбойт, чек жөнөт, сен биринчи анан биз балансыңа салып беребиз деп. Ой, силерде иштеп атам, ошо заказ алганы просто керек болуп атат. Десем да жок, биз болбойт, андай мындай дейт. Андай кылбаш керек да. Парк иштетип атасыңарбы, 3 сом, 2 сом аябай эле. Ушундай керек болуп турганда салып коюш керек. Ошондон кийин могу парктан көңүлүм калды. Андан кийин башка паркка өтүп кеттим. Ошого туугандар, парк иштетсеңер поддержкадан бергиле. Ошо могу форма таксопаркы поддержкадан берет любой момент. Техподдержка 24 саат 7 күн любой момент чалсаңыздар болот. Акча чечүү маселеси эч кандай көйгөйсүз. Приложениенин өзүнөн чечип аласыңар туугандар, эч кандай приложение качать этпейсиңер. Ошол туугандар формулага кошулган, чогуу иштешели. Поддержкадан берет турган таксопарк. Так, бүгүнкү жумуш боюнча айтсам туугандар. Так, 5 заказ иштептирмин. 5 заказ менен 2940 сом иштептирмин. Мынакей. 2940 сом. Ошол эртең менен канчада чыктым эле? 10дон өтүп чыкканмын. Азыр саат 8ден 28 мүнөт калыптыр. Бүгүнкү жумуш ушундай болду. Көрдүңүздөр. Эми буюрса эртең тарткан аракет кылам. Баарыңыздарга салам алейкум. Анда видео жаккан болсо лайктан басып, комменттерден жазып койгула. Каттап эле болсоңуз, подписаться кнопкасын басып коюңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө туугандар. Баарыңыздарга салам алейкум.